Кытайдагы Пекин тил жана маданият университетинде залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бюсту орнотулду. Аны ачуу салтанатына мамлекеттик сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров катышты. Мамлекет башчысы Чыңгыз Айтматовдун бюстунун орнотулушу Кыргызстан менен Кытайдын маданий байланыштарды бекемдөөгө умтулгандыгынын далили экенин белгиледи. Пекинский университет языка и культуры, как место встречи различных культур и идей. Пекин тил жана маданият университети ар кандай маданияттардын жана идеялардын айкалышкан жери катары. Мындай масштабтуу инсанды эскерүү үчүн эң сонун аянтчы болуп саналат. Бүгүнкү иш-чара маданият мамлекеттерди жана элдерди бириктирип, тилдик, улуттук жана аймактык тоскоолдуктарды жеңүү үчүн уникалдуу жөндөмгө ээ экендигин эскертип турат. Барьеры, объединяя государства и народы. Бюсту кытайлык скульптор жасап, улуу жазуучунун адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөзү кыргыз, кытай жана англис тилдеринде жазылган. Өлкө башчысы Садыр Жапаров айкелчилерге ыраазычылыгын билдирип, эстеликтин ачылышы Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы маданий гуманитардык кызматташтыкты чыңдоого олуттуу салым кошоорун айтты. Ошондой эле бул эмгек дүйнөгө белгилүү жазуучунун идеяларын жана чыгармачылыгын таанытууга шарт түзөт. Урматтуу айымдар жана мырзалар, баарыбыз билгендей Чыңгыз Айтматов кыргыз адабиятынын алпы. Ал өзүнүн кайталангыс таланты жана улуу ойлору менен дүйнөлүк адабияттын казынасын толтурууга салым кошту. Анын чыгармалары дүйнөнүн 180ден ашуун тилине которулган. Бардыгы Айтматовдун чыгармалары мынакей Кытай тилинде экен, Кытай тилинде. Айтматовдун чыгармалары дүйнөнүн көптөгөн тилдерине, анын ичинде Кытай тилине да которулуп басып чыгарылган. Ал эле эмес, анын эмгектери Кытайдын мектептеринде жана жогорку окуу жайларында окутулат. Башкача айтканда, кытайлык адабият сүйүүчүлөр анын чыгармачылыгы менен жакындан тааныш. Ал эми алдыңкы университетте бюстун ачылышы кызыгууну дагы арттырып, жаш муундар үчүн илхом булагы болот. Эстелген ачылышы чоң бир окуя. Анткени Кытай деген биринчиден окурман эл. Экинчиден Кытайда Айтматовдун чыгармалары өтө көп тираж менен басылган. Бизде 1000ден, 2ден басылса, аларда миллиондоп нуска менен басылганда, мен өзүм ошо кытайлык Пен Мей деген окумуштууну тарбиялап чыгаргам. Ал изучение творчества Айтматов Китая деп кандидаттык диссертациясын жактаганда. 2020 жылдан баштап дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде залкар жазуучу Айтматовдун айкелдери тургузулуп, сейилбактарга ысым ыйгарылууда. Ага катар Айкөл Манастын эстелиги бир канча мамлекеттин чоң шаарларында Кыргызстанды башкаларга таанытып турат. Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын апрель айында президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга мамлекеттик сапарынын алкагында Баку шаарында Чыңгыз Айтматовдун эстелиги ачылган. Ал эми Казакстанга болгон расмий сапарында мамлекет башчысы Астанада Айкөл Манастын айкелинин ачылышына катышкан. Ошондой эле Түркия, Россия жана башка өлкөлөрдө Айтматовдун эстеликтери тургузулуп, Берлиндин борборунда Бала Манасчы айкели ачылган. Бул сыяктуу демилгелер маданият жаатындагы кызматташтыкты гана бекемдебестен, Кыргызстандын эл аралык аренада аброю артып жатканынан кабар берет. Биздин мына жаңы бийликтин аракетинин негизги түшүмү ушул Манас аркылуу, Чыңгыз Айтматов аркылуу берилип аткандыгы, башка элдер аркылуу, башка мамлекеттер аркылуу, бул да өзүнчө бир саясий феномен. Демек биз туура эле жолдо кетип бара жатабыз. Биздин бийлик туура эле жолдо кетип бара жаткандыгын айгинелеген, ушундай өзүнчө бир феномен болуп аткандыгына мен абдан кубанычтамын. Бюст айкелдерден сырткары былтыр Садыр Жапаровдун Италияга болгон расмий сапарынын алкагында Рим шаарында Кыргызстан паркы салтанаттуу ачылган. Бул жайлар чет өлкөлөрдөгү Кыргызстандын бир бурчу болуп калууда. Автандил Бактыбеков, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.